Кош бойлуу аялдын орозосу кандай болот? Ислам шарияты бардык адамзаттын абалдарын эске алган. Кош бойлуу, кош бойлуу аялдар бир жан болбостон эки жан болот. Булар үчүн өзгөчө камкордук, өзгөчө өзүнүн дагы жана курсагында дагы баласы үчүн азыктанууга туура келгендиктен, кош бойлуу учурунда орозосун токтотуп турууга уруксат берет. Ошондой эле бала эмизип жаткан аял орозо кармагандык себептен өзүнүн ден соолугуна жана баласынын ден соолугуна азык жетпегендиктен же кыйналып калуу, чаңкап калуу, ооруп калуу ар түрдүү себептердин коркунучу болгондуктан болсо пайда болгон учурда булар орозосун башка күндөргө, эмизип бүткөнкү күндөргө жылдырып турса, шариятыбыз уруксат берет. Кош болуу аял көз жаргандан кийин, баласын эмизүү мөөнөтүнөн өткөзгөндөн кийин ушул калып кеткен орозолорун кезеги менен кармап тутуп берет. Ошол кош бойлуу аялдар жана бала эмизүүчү аялдар ушул күндөрдөгү калган орозолорунун ордуна фидия берсе болбойт. Орозо кылып эле кармап берет. Бир күндө бир күн кармап берет. Аялдардын үзүрлүү айыз көрүп калган учурдагы орозолору кандай болот? Шарият боюнча аял затынын үзүрлүү күндөрүндө намаз окууга, орозо тутууга, Кур'ан-ы Каримди кармоого жана Кур'ан-ы Каримди окууга убактылуу уруксат бербейт, токтотот бул нерселерди. Себеби бул диний амалдарды аткарышлык үчүн адамдын мындай тахараты толук болуш керек. Бул айыз учурунда даратсыздык болуп эсептелет. Ошондуктан айыз көргөн аял орозосун ошол күндөргө токтотуп турат. Канча күн айыз көрсө, ошончо күн токтотуп турат. Айызы бүткөндөн кийин ошол жерден улантып кете берет. Ал эми айыз күндөрүндөгү калып кеткен орозолорун орозо бүткөндөн кийин канча күн калса, ошончо күн тутуп берет. Бул калган күндөргө эч кандай күнөөкөрчүлүк болбойт. Айыз күндөрүндө калган орозолорго жана буга каффара же каза дагы болбойт. Болгону бул тутулбай калган күндөр болду. Ушул тутулбай калган күндөрдү гана ордун тутуп бере алат. Андан кийин төрөттөн кийинки нифас каны келген, нифас көрүп турган аялдар дагы орозосун кармабай турат. Башка күндөргө жылдырып, тазаланган күндөрдүн ичинде ошол орозолорун кармап берсе болот. Суроо: Рамазан айын башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн орозо тутуп койсо, 30 күн туткандай болот деген чынбы? Жок, замандашым. Орозо бул Рамазан айынын орозосу толук бойдон парз. Рамазан айынын орозосу кээде 29 күн, кээде 30 күн болот. 29 күн же 30 күндүк орозону толук тутуп берет. Эгер башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн тутса, бул 9 эле күн орозо туткан болот дагы, калган 21 күндүн же 20 күндүк орозонун казасы мойнунда карыз болуп калып калат. Ошондуктан башында, ортосунда, аягында деп өзүнү алдабай, элден калбай, орозонун шаан шөкөтү менен эл менен бирдей толук тутуп койгонго эң жакшы болот. Мына ошого да аракет кылыш керек. Эгер күн узун болуп, орозо себептүү ал кыйналып, өлүп кетүү коркунучу турса, кантип орозо кармайт дейт. Аллах субханаху ва таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха", садакаллахул азим. Аллах таала инсандын алы, кудурети жетпеген, дарамети жетпеген нерселерди парз кылбайт, милдет кылбайт. Демек, биз 30 күндүк орозону күндүн узунуна карабай, кыскасына карабай тутууга жөндөмдүгү барлыгы үчүн Аллах субханаху ва таала мындай амалды парз кылган. Жана айткан: "Орозо меники" деген, мен үчүн деген, башка амалдардын бардыгын сыйлыгын мен белгилеп койгонмун, орозонун сыйлыгын өзүм гана беремин деп бекеринен айтпаган. Ошондуктан бул орозо ушул парздардын ичиндеги адамдын эң бир чоң сыноосу. Бул тамак сыноосу. Бул ачкалыкты адам жон териси менен сезип, ачка жүргөн инсандардын кадырын түшүнүшкө абдан бир жакшы мисал, сүрөт болуп бере ала турган ушундай амал. Ошондуктан орозонун тоопугу бар деп коет бизде. Тоопугу дегени Алла Тааланын жардамы, колдоосу бар.
Ошондуктан эгер Аллага чын ишеним менен тобокел кылып, кыйынчылыктардын астында орозонун касиетин жана фазилеттерин элестетип орозо тута турган болсо, адам баласы бул кыйынчылыктарды жеңсе болот. Албетте башка сүрөттөрдө шариятыбыз белгилеп берген үзүрлөр, себептер бар. Аял киши орозо тутуп атып айызы келип калса, ошол мезгилден баштап орозосу токтоду. Бул күндүн орозосун башкаттан тутуп берет. Ооруп калды, ал дары-дармек кабыл албаса болбойт, операция болбосо болбойт, же дары-дармек кабыл алуусу милдеттүү болуп калса, бул мезгилде орозо себептүү, ооруп калган себептүү орозосу ачылды болот да, күнөөкөрчүлүккө да жатпайт, бир күндө бир күн каза тутуп берет. Ал мезгилде орозосун ачса уруксат берет. Ал эми өлүп калуучулук кыйынчылыгы дегени бул эми инсан буга мындай өлүп кала турганчылык, чындап эле өлүп кала тургандык болсо мында айла жок эми. Ада бирок өлүп калсам керек деп ойлоп эле анан орозосун ачып ала берсе, бул мындай шылтоолор токтобой кете берет го деп ойлойм. Суроо. Кимдир бирөө жыл бою командировкада же сапарларда жүрсө, ал Рамазан айынын орозосун тутпай койсо болобу дейт. Жок бир тууганым, жыл айланта бул командировкаларда жүрө турган болсо, сапарларда жүрө турган болсо, Рамазан айында ошол жердеги адамдар деле Рамазан тутат, ошол жердеги адамдар менен чогуу орозо тутуп койгону жакшы болот. Себеби бул жыл бою Рамазанда жүрдүм, анан орозо тутпай коем дегени менен бул мойнунда карыз болуп калат. Быйылгыны тутпаса, эмдиги жылы 2 жылдын орозосу чогулуп калат. Андан кийин 3 жылдын орозосу чогулуп калат, анан 4 жылдык болуп калат. Бул абдан үчүн өзүнө өзү кыйынчылык жаратып алат. Ошондуктан бул сапар азыркы күндө бардыбызга да белгилүү, самолеттор менен, поезддар менен болуп атат, комфорттуу автомобилдерде болуп атат, жол тарта бардык жерлерде кафе, ресторандар бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө сапарда орозо тутуунун эч кандай бир кыйынчылыгы жок. Өзгөчө эми командировкада жүргөндөрдүн жаткан жери белгилүү болот, иш сааты белгилүү болот, эс алуучу белгилүү болот. Ошондуктан алардын орозо кармаганы жакшыраак болот. Айт күнүн билип туруп орозо тута берген адам кандай болуп калат, өкүмү кандай? Айт күнү, арапа күндөрү, майрам, исламда майрам деп белгиленген күндөрү орозо кармоо тыюу салынган макрух амал болуп эсептелет. Ошол күндөрдө орозо кармабаш керек. Алла Тааланын бул орозо кармоо, айттоо, бул күндөрдү белгилөө Алла Тааланын өкүмү болгондуктан ошо Алланын өкүмүнө жараша нерсе кылыш керек. Орозо кармаба деген күнү орозо кармап, өзүбүздүн мындай бир такыбачылыгыбызды көрсөткөн болуп атабызбы? Же орозо бүгүн айттагыла, тамактангыла, жакшы кийингиле, бири-бириңердин үйүңөргө барып сайраңдагыла, жакшы көңүл маанай көтөргөн нерселерди сүйлөгүлө деп атса, орозодармын деп отургандык бул мындай бир Аллага карата бейбаштык, анын берген жакшылыгын кабыл албагандык менен барабар болуп калат. Ошондуктан мындай нерсе кылбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан, Рамазанда 4 нерсени көп кылып калгыла дейт. Бейишти көп сурап калгыла, тозоктон сактанууну көп сурап калгыла, Алла Тааладан келимени көп айтып калгыла, истигфарды көп айтып калгыла деди. Ошондуктан орозодо тилди көбүрөөк зикир менен алек кылыш керек. Орозо тутуу бул жалаң эле ачка жүрүү эмес. Бул курсакты ач калтыруу эле орозо эмес. Орозо дегени тилдин орозосу, колдун орозосу, көздүн кулактын орозосу болсун дейт. Бул дегени тилди көп сүйлөгөндөн, жаман сөздөрдү сүйлөгөндөн, бирөөлөрдү гыйбат кылгандан, бирөөлөрдү сөккөндөн, мына ушул нерседен сакташлык, бул дагы тилдин орозосу эсептелет. Ошол эле мезгилде көздү ар нерсени карай бербей, жаман нерселерди карай бербей, жаман нерселерди уга бербей, бул кулак мурундан дагы орозосун кылышыбыз керек. Мына ошондо орозо толук болуп эсептелет.